Таластың жігіттері жақсы. Таластың қыздары қымбат. Талас жақсы, мақтаныш керек Талас үшін. Бізде бар бұл жоқ бұл мақтанамыз. Таластың қайненелері кішкене қатырақ болады тоқтым ғой. Таластар бай келеді деп düşünгендер. Қазақстанда не үшін Таласқа тұрмышқа шықтыңыз? Талас жергесі бір мақтанып қойыңыз барыңыз. 15 июлда Манас атабыз жердеген дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматов чыккан Талас шаары 78 жылдык туулган күнүн белгиледи. Туулган күнгө карата Атайын маданият кызматкерлери коштогон фестиваль уюштурулуп, кол өнөрчүлөрдүн эмгектери жармакеге коюлуп, келген көрүүчүлөр үчүн атайын лотерея ойнотулду. Талас элин бүгүнкү туулганыңыз куттуу болсун. Аянтка чогулган элдин маанайын көтөрүү үчүн Суло ТВ YouTube каналы Талас жөнүндө айтылган кызыктуу кептер боюнча шаар тургундарынан сурамжылоо жүргүздү. Майрамдык мана эсен окшойт апа. Абдан жакшы болуп атат майрам айлар. Кудай элге тынчтык берсин. Башка тармап. Иә. Канча таш саттыңыз? 5 өтүп кетти. Иә. Канчадан? 350ден. Бүгүн ушундайга өтүп кеткенбиз айланайын. Ушул. Атайын майрамга да ушундай даярдагансыздар. Иә, даярдап тигебиз үчүн деп. Бул тигет. Мен эмесин сатып берем. Ой, кышкыга жакшы да кыздарга, жеңил, ысык тартпайт, суук тартпайт. Кышында үйгө, белки домашнийга караганда бул бир жашартат да. Бутум ооротат, колум ооротат деп бергендер жанагы башка жактан келген бут кийимдерди кийгендер. Алар кытайский эмелер, сылан-сылар. А бу деген натуральный да. Кичирээк кийиз жасап, ошо кийизден эметилген да бул. Ар ким өзүнүн туулган жери ушунчалык кооз, ушунчалык өзгөчө көрүнөт. Анан 7 областтан Талас областы эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Таласта ушундай мен өзүбүз сыймыктанабыз да. Ар кимибиздин өзүбүз жумушубузду билишибиз керек. Өнөрүбүздү өртүндү Ушул Талас жергесиндечи көбүнчө кыз алганда арзан алышат, кыз бергенде кымбат беришет дейт го. Таластын кыздары кымбат. Таластын кыздары кымбат. Мындайлар жакшы тигет, анан ошончо Таластын кыздары жакшы. Салуу менен көрсөткөн жардам үчүн Күнөкүлөр Талас шаарынын мэриасынын ата грамотасы менен сыйланышсын. Талас облустук биргелешкен ооруканасынын Манас атабыздын физиология бөлүмүнүн башчысы Керепкулова Айнура Сабырбековна. Менде мындай кызык суроо бар. Таластыктар мактанчак келет дей берет да, бар нерсени мактана алса турабы? Бизде бар бұл жоқ бұл мақтанабыз, бирок ошо колдон келет. Ошону жасайбыз. Ошон үчүн мактанабыз. Ошо сыймыктанам. Өзүм Таластан болом, сыймыктанам, ошо Таластык менен сыймыктанам. Ошо жалпы элин, Талас элин 78 жылдын куттуктайбыз. Иштерине ийгилик. Ошо дагы бир жол майрамыңыздар менен. Келиңиз. Жалпы элин майрамы. Талас шаарыбыздын майрамы менен куттуктайбыз. Талас шаарым өнүгө берсин, өзө берсин. Зор салымы жана Таластын областардын мыктысы болсун. Ак эмгек үчүн Талас шаарынын мэриясы. Ошо Таластарды майрамы менен куттуктайбыз. Кыргыз улуттук Мындай суроо бар да, негизи эле үйлөнгөнсүздөр да. Үйлөнгөнсүзбү? Бойдок үйлөнгөн. Бияк үйлөнгөн, бойдок. Бияк үйлөнгөнсүз, бойдоксуз. Анда сизден сурайын. Негизи эле Таластык балдар калыңды башка жактан алса арзан алышат, ал эми өздөрү ичара кымбат беришет дейт да. Сизге кандай болду эле? Талас шаарынын күнү демөөрчүлүк көрсөткөн. Ар бир областтын салты ар башка да. Ар бир семьянын ар башка болот экен Талас. Семья кандай болду эле? Альянс салттын жоопкерчилиги чектелген Биздики директор кыргызча болгон. Нарынбекович. Ошо эл катары үйлөндүк. Кайсы жактан алдыңыз? Алисевка, Гөгөйдөн алдым. Жакшы. Эми сонун бактылуу үй бүлөлөр болдуңуздар. Ал эми мынакей байке. Сизге эми бойдок экенсиз. Качан үйлөнөсүз? Буйруса деп турам. 1 жыл ичи. Кызды да атасыз.
Я. Кыз издеп атасыз. Ал жағы да бар. Таластық қайненелері кішкене қатырақ болады деп ұқтым ғой. Жоқ. Мен Құдайдан тілеген ба? Келінім иманды, ақылды, естіп, айттырмай білген, жақсы келін болса екен деп. Жалғыз келін, иманды болса екен деп иманын тілеген ба? Ошондой эле чыкты? Ошондой эле чыкты, Құдайға шүкір. Апа келиңиз, жалпы элди куттуктайлы. Бүгүн майрамда, Ошо бүгүнкү майрамыбыз кут болсун, эл журт аман болсун, тынччылык болсун дүйнөдө. Токчулук болсун, эч жамандык болбосун. Ар бир үй бүлөдө ынтымак болсун. Силерге да рахмат. Ошо бүгүнкү Талас шаарынын, жалпы эле Талас облусунун бүгүнкү майрамы менен куттуктайбыз. Ошо жакшылыктар болсун. Жалпы баарына ден соолук каалайм. Барыңыздарды шаардын күнү менен куттуктайм. Барыңыздарга ден соолук, жакшылыктар болсун. Талас шаарынын тургундарынын бүгүнкү 78 жылдыгын майракеси менен куттуктайбыз. Элибизде тынччылык, молчулук болсун, токчулук болсун. Элибиз ушу бактылуу өмүр сүрүп берсин, ден соолук болсун, жалпы жамаат. Талас шаарынын. Анан агай, азыркы учурда Талас шаарына эмне жетпей атат деп ойлойсуз? Кайсы жагын биринчи көтөрсө, биринчи ойнуп турса дейсиз? Енді ал жағын. Сіздің ойыңыз болады да. Мен мисалға ағай. Мындай да, өндірген жағы қазір балдарға мектеп жетіспейді. Мектеп жаңы мектеп салып береді. Садиктерді сәл көбейтсе жақсы болатын да. Аты азырқы садикте қарап тұрсаң, көбінесе біздің емелерді, саудагерлер дейін балдары садикте да. Анан кейін гос жұмысты істеп жатқанның бала шақасы садикке бара тұрған болса очередке тұр. Андай қылмай ошон бардығын қарап теңдеп, ушинтип койсо жакшы болот эле да. Талас шаарынын 78 юбилейи болуп атыптыр. Кыргыз элинде тынччылык, бакубат, ден соолук, дагы да жакшы курулуштар курулуп, Талас өнүгө берсин. Таласка кандай баа берип атасыз эми азыр мынакей мэриянын жасаган жумуштарына? Енді азыркы мэрияның кылып аткан жумушуна жакшы жумуштар болуп атат, көрүнүп атат жумуштар. Мындай жакшы трибуналарды алышыпты, мындай эмелерди алышыпты, мында жыгач эле кичүү. Эми Талас шаары өнүгүп атат деп ойлойм өзүм. Анан агай, менде мындай кызыктуу суроо бар. Жалпы эл дагы мени менен макул болсо керек. Таластыктар бир гана жакшы бардыгы сонун, бирок бир аз мактанчак келишет дейт да, ушул нерсе чынбы же жөн эле бул ар бир областка карата айтылып калган сөзбү? Таласка айтылып калган сөз керек. Мактанчактан эле Талас жакшы, мактаныш керек Талас үчүн. Талас үчүн мактанабыз. Бар нерсени демек макташ керек, э? Келиңиз апа. Жалпы элди куттуктап коелу. Майрамыбыз кут болсун. Айтып атабыз барыбыз жакшы эле өнүгүп атат деп. Мындан да жакшы өнүгө берсин. Бардыгыбыз таластыктар сабын кошолу. Депутаттардын Талас шаардык кеңешинин 8-чи чакырылышындагы кезектеги өзүңүз кайсы жактын кызы болосуз? Номер 90-чу 12-чи дроп 8-чи токтому. Казакстанда эмне үчүн Таласка турмушка чыктыңыз? Талас шаарынын ардактуу атоолу намын ыйгаруу жөнүндө токтом. Ага, эже айтып койшот экен көчүм. Таластар кыз бергенде калыңды көп сурашат дагы, ал эми алганда арзан алышат деп сизге кандай болду эле? Кымбат эле болгон. Талас шаарынын бардык жашоочуларын бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Баарыбызга тынччылык, аманчылык. Депутаттардын Талас шаардык кеңешинин депутаты Тургунбеков Назым Токторовичке Талас шаарынын ардактуу атоолу намы ыйгарылсын. Талас шаарыбыз өнүгө өсө берсин. Ошол. Урматтуу биздин Талас шаарыбыздын тургундары, бүгүнкү Талас шаарыбызга 78 жыл болгону менен куттуктайм. Элибизде тынччылык болсун, эң биринчи. Тынччылык болсо эле, токчулук болсун, анан баары жакшы болот. Канча жылдан бери кымыз бышырасыздар? Кымыз менен иштегенибизге биздин бала чагыбыздан бери 20 жыл ашып калды. Агай, кээбирлер деген дал ушул кымызды деген жылкылары, бээлери жок эле өздөрү эле бышырып аткан, бээлерин какта десе баягы бир эле үйүрдү көрсөтүп коет го. Сиздердики бар да жылкы үйдө, бээ бар, э? Канча бээңиз бар? Бээ, бир үй бээ бар. Таластар бай келет деп түшүнүшкөн дагы. Бар, буйруган бар. Кымыздын бир чынысы канча болот? Бир чынысы кичике пиалка алдагы 20 сом. Жарым литри 50 сом. Литри 100 сом. Бүгүн канча өттү?
Бүгін тияқта қанша? 100-тен ашып қалды шылып. 100 литр өтті бі? Мынакей, чөндік қампайған екен, ағай құттықтайсың. Қымыз бермесеңіз тілге төрелем. Кел. Бұл жақта қымыз ғана емес, шишкебекті де ушундай сонун биширип элибизге жакшы бир кызмат кылган агабыздын жанына да келип калдык. Келиңиз агай, элди куттуктай калалы, бошоп айтканыңыз үчүн атабыз. Элден сөз аябайбыз. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү таласкы туугандаш сиздерди ушу бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Ошо бардыгыңызга ден соолук, жакшылыктын баарын каалайм. Ошо постоянно эле ушул жакшылыктар болсун таласта. Эдесиң көп ынтымактуу болуп, ошо бар жакшылык болсун ушул. Бүгүнкү ушу Талас шаарынын негизи Талас шаары 1814-16 жылдары баягы биринчи болуп ушул жерге орустар келип отуруптур да, анан ошодон акырын болуп, анан бүгүн Талас шаарынын күнү болуп атат. Ошо өзүм атыман, үй бүлөм атынан Талас шаарынын элин, жалпы эле Талас тыктарды, биздин ушу кичи мекенибиз, кичи борборубуз менен ушул күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушу элибиз өнүгүп, тынчтык болуп, бакубатчылык болуп, элдерибиз өнүгүп өсө берсин. Талас элин бүгүнкү шаардын туулган күнү менен куттуктайбыз, 77 жылдык. Элде тынчтык болсун, ору сүркөдөн алыс бололу, ден соолук болсун баарында. Жанагы жаман оору келбесин. Ковид келбесин. Ушундай дайыма элдердин маанайы ушундай болсун, ушу бүгүнкүдөй болсун. Сиз кимдер менен келдиңиз? Мен Эне Тилеги фольклор топтун ырчысымын. Апа мурчу турбайбы? Чыгармачылык кандай апа? Чыгармачылык жакшы. Кел ушу Талас шаарынын областтын иш-чараларына тынбай катышып турабыз. Биякта апалардын баары ырчыбы? Ырчы мына 2 апа. Анда биз азыр апаларыбыздын сөздөрдү ырдатабыз, Талас шаарынын 78 жылдык майрамы болуп атат. Биз Эне Тилеги фольклор топ ошого чыгып 5 номер аткардык. Настроение жакшы, көңүлүбүз жакшы, элдин маанайы жакшы. Апа, шаарга деле барып турасыздарбы ырдап? Барабыз. Бардык жакка бардык биз. Турцияга чейин бардык. Турцияда барып тиги 12 мамлекет менен бардыгына кыдырып барып көрүп келдик. Аткан таңды баткан күндү тең көрүп, бир дарактын барикени өңгөнүп, ортобузда орой мүнөз болгон жок, бапырашып бар нерсени тең бөлүп, достор ай, өмүр жолун ошкон ай, жашоодогу жакшы күндү силер менен тосконай. Эй, достор ай, өмүр жолун ошкон ай, жашоодогу жакшы күндү силер менен тосконай. Талас туулган күнүң менен. Талас жергеси бир мактанып коебуз баарыбыз. Талас шаарынын тургундарын куттуктап көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Султан Сатыралиев, Гүлнур Сатылганова, Сагын Эргешев жана коңшу өлкөлөрдүн сап башында турган ырчылар келип концерттин көркүнө чыгарды.